Жалаң гана жакшы нерселерден ойлонолу деген жакшы бир ойду айтабыз. Ойлорду дагы тазартышыбыз керек, э? Ооба, жакшы сөздөрдү сүйлөп өттү Айжан кесиптешим. Дал ушул сөздөрдүн артын албай, жакшынакай дем менен Бишкек шаарыбызды негизи эле өлкөбүздүн таза сакталуусуна, таза жашоо экологиябыздын таза болуусуна салым кошуп келаткан жаш жигердүү эртеңкибиздин элитасы боло турган жаштарыбыздын бири биздин студиябызга келип орун алды. Коногубуз менен тааныштыралы. Экополис жаштар уюмунун төрагасы Бакыт Жаркынбек уулу. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Мантаңыз менен жакшы келиңиз. Чоң рахмат. Экополис деп атабыз мынакей жаштар баягы ушундай бир жаштар жигердүү жаштардын башын бириктирген уюмдар мисалы азыр көптөп саналат. Сиздердин уюмуңуздар мынакей көптөгөн самалыктарды, акцияларды уюштуруп келатат экенсиздер. Жорда сөз болуп өтүп анан бул тармакка же болбосо ушундай бир коомдук иштерге аралашып калышыңызга же социалдык ушундай акцияларды уюштурууга эмне түрткү болду? Анан балким бир себептерден улам, таасирленүүдөн улам ушундай бир коомду түзүп, төрага болуп, ушундай бир жаштардын башын бириктирип иш кылып атасыздар. Бул биздин коомдук уюмубуз түзүлгөнүнө 3 жыл болуптур. 2006-жылы түзүлгөнбүз. Жок, кечиресиз 2 жыл болуптур. 2006-жылы түзүлгөнбүз. Анан биздин эң негизги максат бул экологиялык маданиятты көтөрүү. Ар бир адамдар өзүңөр билесиңер, ар бир адамдын ойлонуусунда, аң сезиминде болот. Ар бир адам өзү жок дегенде жашаган жерин, турган жайын тазаласа, жоктон кичинекей болсо да мамлекет үчүн бир аз болсо да салым кошот да. Анан биздин эң негизги максат ушу жаштарга багытталган, жаштардын экологиялык маданиятын өстүрөлү, хотя бы ушу жаштарды мындай туура багыттап, өзүбүз биргеликте дем күч болуп, бир муштум болуп мамлекетибизге бир аз болсо дагы мындай жардам берели деген максатта ошентип түзүлгөнбүз. Азыркы тапта кандай иш-чаралар жүргүзүлүүдө? Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик өкмөттүн программасы болуп атат, таза жашоо деген. Биз дагы ошого кошулганбыз. Анан жигердүү өзүбүздүн ыктыярчыларыбызды ар бир иш-чарага катыштырып атабыз да. Мусорларды чогултуу боюнча, көчөттөрдү отургузуу боюнча биздин жаштар өздөрү катышып берип атат да. Азыр жаштар аябай активный. Өздөрүнүн мүчөлүгүн өздөрү колдоп, мындай тартынбайт да. Жакшы. Сиздердин командада дагы жалаң гана жаштардан турат, э? Канча адамдан турат? Азыркы өзүбүздүн штатта 8 адам иштейт. Чыныгы мүчө болуп, мындай волонтерлорду айтып кетсек, 50ге жакын адам иштейт да. Жакшы. Мынакей көпчүлүк ушундай бир акция уюштуруп аткан жамаат же коом десек болобу? Баягы иш эмгектерге катышып, тазалоо иштерин жүргүзүп атышат да. Анан сиздердин максатыңызда да ушул жаштардын экологиялык таза жүрүүсүнө маданиятын арттыруу деп атпайбы? Анан кандай түшүндүрүү иштери болуп атат? Түшүндүрүү иштерин кантип жүргүзөсүздөр? Ушундай бир жаштарды маданияттуулукка кантип чакырасыздар? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Өзүбүз азыркы убакта жаштар билесиздер, социалдык тармактарда аябай көп отурабыз, то есть бөлүп койгондо болбойт, баарыбыз көп отурабыз. Анан маалыматтарды, жакшы информацияларды жаштарга чыгарып турганга аракет кылабыз, ар кандай видеолорду. Анан ушундай жана мамлекеттик чоң деңгээлде иш-чараларга мындай жигердүү катышканга аракет кылабыз. Маалыматтарды бөлүшүп, жаштар катышкыла деп акцияларды уюштуруп, ушундай көптөгөн чоң иш-чараларга катышканга аябай аракет кылабыз. Жаштар ушуга сиздер айткандай аябай кошулуп берип атат да. Маалыматты жаштар жакшы кабыл алып атат азыр. Ооба, жаштар жакшы кабыл алып, аябай жакшы колдоп берип атат. Өзүңүздөр билесиздер, аябай көптөгөн көчөттөр отургузулду. Тазалык иштери болуп атат азыркы убакта. Панораманы тазалап атат, кандай десем, аллеяларды тазалап атат. Бул да аябай чоң иш. Жакшы, телекөрүүчүбүзгө кайрылуу өтөбүз. Бакыт мырзага болгон суроолоруңуздар бар болсо байланышка чыгыңыздар. 56-56-72 сандары кызматта жана ошондой эле WhatsApp аркылуу дагы өз суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Дейли. Негизи эле мына ушул мен жаштардын командасына сиздерге да аябай ыктыярчыларга дагы кызыгып кеттим да. Бул жерде айымдар дагы барбы же жалаң мырзалар? Сөз түрдө мырзалар, э? Ачыгын айтсак, айымдар көп. Бизде гендерлик теңдүүлүк дегенде азыр эркек жигиттерден дагы кандай десем, кыз кишилер аябай активный катышып атат да. Бизди аябай таң калтырган нерсе. Патриот кыздарыбыз аябай көп. Ал эми волонтерлорду кантип тандап аласыздар? Каалаган адам эле волонтер болгусу келсе, же болбосо ыктыярчы болгусу келсе, сиздерге кайрылса болот экен да? Ооба, кайрылса болот. Биз эшигибиз дайыма ачык. Биз аябай кубанабыз, анткени себеби биз бул бир мамлекетте жашап аткандан кийин
кандай десем, өзүбүздүн мамлекетибизге жок дегенде ыктыярчы болуп жардам берсек, бул аябай чоң бизге жетишкендик деп эсептейбиз да. Жакшы, мынакей жаз айы, жаз жарыш, мынакей жазгы талап жумуштары, ошо менен тазалык жумуштары аябагандай кызуу күчөп аткан учурда, анан сиздердин волонтерлор десекпи, сиздердин жамаат тазалык иштерин же болбосо түшүндүрүү иштери, ушундай акцияларды канча күндө бир ирет уюштуруп турасыздар? Же баягы бир өткөн ишембиликте бир жалпы ошол таза жашоо кому менен биргеликте чыгып коюп ишмердүүлүгүңүздөр токтоп калабы, же болбосо канча күндө бир мекенибиз же болбосо борбор калабыбызды тазартып турасыздар? Биз өзүңүздөр билесиздер, ар бир иш-чара пландап жүргүзүлөт. Бир жылга же жарым жылгачы. Анан биз дайыма бир жылга пландай албайт экенбиз, ар кандай ситуация болот экен. Жарым жылга пландайбыз. Анан ошо пландоолорубузда дайыма ошондой тазалык акцияларына катышууга биздин өзүбүздүн убактыларыбыз бар. Бир айда бир жолу же 2 айда бир жолу ошондой кандай десем иш-чараларга катышып турабыз. Биз эми өзүбүз уюштурбасак да, жок дегенде волонтерлорубуз катышып турат да. Мындан тышкары дагы кандай иш-чаралар болуп турат? Мисалы, бир гана таштандылардан арылуу, аларды тазалоо эмес, тазалык эмес, мындан тышкары дагы иш-чаралар өткөрүлөбү? Ооба, мындан тышкары дагы көптөгөн иш-чаралар болот. Мисалы, жанагы өзүңүздөр билгендей, жана волонтерлорго тренингдер өтүп турат да. Жалгыз гана мындай күч жагынан колдоно бербей, аларга да билим берип, кача өздөрүн өстүрүп кеткенге мүмкүн элдер менен аралашып, мисалы сиздердей болуп, ар кандай аргас жактарга чыгып, өз оюн айтып, коомдук иштерге аралаштырганга аябай аракет кылабыз. Жакшы. Мынакей сиздердей жаш баягы жаштарды жакшы нукка үгүттөгөн жаштарыбыздын саны көп болгондугу бул албетте кубанычтуу нерсе. Анан баягы 8 киши деп атпайбызбы? 8 киши волонтер болуп азыр эмгек жамаатыңыздарда 8 киши бар деп атпайбызбы? Анан ушул бир коом түзүлгөндө сиздерде баягы көмөктөй турган же финанс жактан колдоо көргөзө турган бир уюмдар же болбосо мекемелер барбы? Же өзүңүздөр тейлеп баягы сөзсүз түрдө ар бир жумушту баштоодо бир уюм түзүлүүгө сөзсүз түрдө бир каражат керек да. Анан сиздерде каражатты кайсыл жактан аласыздар? Колдоолор кайсы жактан келип турат? Сиздердин ушундай бир демилгеңерге күч баягы демилге дем берип турган дайым бир уюмдар барбы? Ооба, албетте андайлар болот. Биздин кандай десем, бизнес секторларына дагы аябай мындай патриот байкелерибиз бар. Көптөгөн иш-чараларга жардам берип турат да. Анан эң негизги партнерлорубуз болсо, бул 2016-жылдан бери фонд поддержки демократии, демократияны колдоо фонду менен дагы жаштар уюмдары бар. 17 уюмдардын жаштар ассоциациясынын мүчөсү болобуз. Анан дагы могу дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда жаштар волонтерлор тармагында дагы өзүбүздүн мүчөлүгүбүздү көрсөтүп элатабыз. Азыр жардам бергенге иш аракетте болупчу. Анан ар бир биздин эмеге жардам берип турушат да. Бул жакасыңыз билдирип келген экен. Кайсы жерлерди тазаладыңар? Ошол жер канча убакыт таза ойдон сакталып турат деген экен да. Сиздер тазалаган жерлер канча убакыт сакталып турат таза ойдон? Өзүңүздөр билесиздер. Ачыгын айтканда максимум бир 2 ай 3 ай таза болушу мүмкүн. Андан кийин эле кайра адамдар уже булгап салып атат да. Бул аябай туура көрүнүш деп эсептейбиз. Ар бир адам өзүнөн баштаса аябай жакшы болмок да. Биздин ар бир кыргыз жараны жок дегенде өзүнүн айлана тегеретесин таза кылып, таза кармаса же басып өткөн жолун тазалап турса, көбүрөөк мындай максималдуу пайдасын тийгизмек да. Биз мындай бир иш-чара кылып коебуз, андан кийин кайра бүткөндөн кийин кайра ал жердин баары эле булганып калганын биз мындай өкүнүчтүү да. Шаарыбыз таза болуу үчүн орнотушубуз керек. Сиздер ошол иш менен алектенесиңерби деген экен. Урналарды орнотуу демилгесинби, же болбосо баягы көчөдөгү бир баягы жол эрежелерин сактоо, же болбосо ошол эле тазалыкты сактоо боюнча бир канча бир жаштар өздөрүнүн сунуштарын, идеяларын айтып атышпайбы? Сиздерде дагы ушундай бир сунуш пикирлер болуп атабы? Ачылыштар жасалып атабы? Жогору жактарга сунуштап атасыздарбы? Колдоо көрсөтүлүп атабы негизинен? Ооба, сиздер айткандай урналар коюлуп келатат. Биз Агропром холдинг деген компаниясы менен чоң биргеликте иштешебиз. Анан алар менен биргеликте чогуу жана жогорку окуу жайларына эко-бокстарды коюп атабыз. Пластикалык бөтөлкөлөрдү мындай сортировка бөлүп салуу үчүнчү. Анан өзүнүн жакшы жыйынтыгын көрсөттү. Азыр 2-3 окуу жайда бар. Анан дагы чоңойтолуу деген көптөгөн оюбуз бар да. Эң сонун. Мисалы, өнүккөн мамлекеттерде аябай аларды көрүп суктанасың, таптаза. Анан биз болсо мына ушундай акцияларды өткөрүп гана, иш-чараларды өткөрүп, тазалап гана тим болбостон, мына ошол жак таза ойдон сакталыш үчүн негизи эле мына ошол жаштардын аң сезимине дагы кантип мындай жеткирсек болот дагы, ушул нерсени кантип жеткирсек болот дагы. Сиздер жаштар менен көп аралашасыздар да, аралашып иштешип. Жаштарга жеткирүү жолдору азыр өзүңүздөр билгендей, жана жогоруда айтып кеткендей, СМИ тармактарынан, анан көптөгөн жана иш-чараларга катыштыруу менен
илимий тармактарда мисалы конференцияларга катыштыруу менен жаштардын хотя бы бир аз болсо дагы мындай билим деңгээлин көтөргөнгө аракет кылып келебиз да. Жакшы. Анда биз сизге бир соңку бир мындай тилек менен майыбызды жыйынтыксак да, Бишкекибизди, Кыргызстаныбызды таза коом катары, таза бир өлкө катары кандай элестете аласыз? Бир кыялыңыз менен майыбызды жыйынтыксак. Менин кыялымда Кыргызстан жашыл шаар кылгым келет. Кыргызстан негизи жашыл өлкө. То есть шаар эмес, бардык регион аймактарында бүт жашыл болуп, экологиялык таза продукцияны менен өзүбүздүн элибиз колдонуп, балдарыбыз кандай десем спорт менен машыгып, көптөгөн кандай десем мамлекеттик иш-чараларга активдүү катышып, өздөрүнүн мамлекетине бир аз болсо да салым кошушуп, билим алышып, аябай чоң. Жакшы, кыялдар орундалсын дейли. Кадырман делегөчү, бизде конокто АЭК Полюс жаштар уюмунун төрагасы Бакыт Жаркынбеков болду. Биз болсо берүүбүздө дагы бир жакшы кесиптешибиз даярдаган гүлдөрдү отургузуу боюнча жакшы кызыктуу пайдалуу маалыматтарды айтып берсин. Анда бизден алыстабаңыздар.